Барыңыздарга салам, урматтуу өзүм врачмын долбоорунун катышуучулары, менин YouTube каналымдагы көрүүчүлөр, сиздер менен бүгүнкү видеодон көрүштүргөнүм абдан кубанычтамын. Мен Бекчан Турабеков, жалпы практикалык дарыгермин. 500 миңден ашуун адам менин түрдүү чыгарган медициналык маалыматтарымды көрүп, угуп, өздөрүнүн медициналык сабаттуулугун жакшыртып келүүдө. Азыркы учурда ушул кыргыз элибиздин ден соолугун жакшыртуу максатта ар бир жараныбыз өз ден соолугуна өзү жоопкерчилик алсын деп, өзүм врачмын аттуу долбоорду негиздеп, азыркы учурда элибиздин сабаттуулугун жакшыртуу менен алектенип жатам. Буга чейин 5400дөн ашуун бейтапта жеке көзөмөлүмдө дарылоо кылып, алардын ийгиликтүү дарылануусун, ийгиликтүү айыгуусун камсыз кылдым. Менин YouTube каналыма катталып, Instagram баракчаларыма катталып, бул видеону башкалар менен бөлүшүп кетиңиздер. Бул видеодо сиздер менен ушул өзүм врачмын долбоорунун катышуучулары менен жүргүзүлгөн түз эфирди бөлүшмөкчүмүн. Барыңыздарга ийгилик жана жагымдуу көрүүнү каалайм. Саламатсызбы? Мен баламдын немесин сурайын дедим эле сизден. 6 ай колумда 6 айлыктан баштап ооруйт да. Эки гепатитке оозундагы шиш, лимфоденитте, хирургический отделениедан деле лечение алдым. Анан кайра неме инфекционныйга жиберди. Ал жерден неме чыгарып беришти. Стеломикавирус dedi. Ага лечение үйдөн лечение кылдым. Ал жерден антитела болду. Кайра стрептококк деген неме инфекция чыгарып беришти. Андан да анда эле лечениесин алдым. Лечение кылып ал деле бүттү. Азыр колумда 2 жаш 4 айлыкмыз. Şu больницама бошобой калдым да. Хотя бы вот сизден бир эле сураган нерсем, анемиясын лечение кылыштыбы хотя бы? Анемия немелер полный, анализдерин полный жакшы чыгат да. Бардыгы витаминдер жакшы чыгат, аппетит начар да. Арыктап кетет балам. Аппетити начар. Тамак жакшы жебейт, только эртең менен завтракай. Анемиянын негизин жакшы чыгат деп айтып атасыз. Ферритиндиби? Ферритин жакшы чыгабы? Немелерин карап берейинби сизге? Ферритинин карап бересизби азыр? Ферритини канча чыкчу экен, Бат эле болсо эгердечи. Сиз айтып аткан белгилер уже мындай анемиясы жок, сонун жүргөн баланын белгилерине окшошпой атат да. Бул тескерисинче железо дефицитин анемиянын өтө оор түрүндө иммунитет слабый болуп. Иә. Азырасында ферритинди карап берейин. Кечедан кайра барганмын. Немеге 37 температура менен жүрүп атабыз да. Невропатологко көргөз деди. Кайра мени жүрөгүн көргөз деди. Жүрөгүн да көргөздүм. Жүрөгү да таза чыгып атат. Кайра невропатологко алып барайынбы деп кайра отуруп, невропатологко. Температура постоянно 37 менен жүрүп атасыздарбы? 37 менен жүрөбүз да. МРТ кылдыбы эле башын? Баары жагы нормальный дегенби? Башына тиешелүү нерселерди? Анан неме деле иммунитет түшүп кетти дегенен Актагам деген немен деле алдыртып сайдырткан балагачы. 3-8 болгондо түшүп кетти деди. Андагы онкология немесине барып заказ кылдыртып, Актагам деле сайдырттым да баламдачы. Гемоглобин 117 чыгып атыр. Эритроцит. Жо, именно ферритинди эле айтасызбы мага, ферритинди? Ферритини жок ушинтип. Көрдүңүзбү? Жок да, эч ким көрбөйт аны, аны эч ким көрбөйт. Гемоглобиндин 117 чыкканын эле бул көрдүңүзбү? Бул дагы аз. Гемоглобин 117 аз бул дагы. Ферритинин витамин Д'сы канча чыгып атат, витамин Д'сы? Витамин Д'га тапшырган эмесмин, постоянно витамин Д ичип турам мен. Көй карасаңыз, эми тапшырбай туруп кантип ичирип атат анан? Кантип, эмненин негизинде витамин Д'ны берип атасыз? Эмненин негизинде мисалычы? Не анализ жок витамин Д берген да бул опасный да. Эмненин негизинде ичирип атасыз? Канча капля аквадетрим ичирип атасызбы? Аквадетрим ала. Аквадетримдин курамында эмне деген заттар бар, мисалычы спирт, башка да химиялык заттар. Бир тамчыдан берип коебуз, күндө.
3 каплядан. 3 каплядан көрдүңүзбү? Эмненин негизинде антипал капляны берип атабыз? Может, балаңызга күнүнө 20 капля керек болсо эмне кылабыз мисалычы? Же 1 капля керек болсо эмне болот? Ошон үчүн мына көрдүңүзбү? Элементарный, базовый витамин Д'ни эч ким текшертирген эмес. Мына арадан 2 жыл өтүп атат, 2 жыл. Эч ким текшертирген эмес. Мына базовый иммунитетке таасир бере турган. Железо дефицитный анемиянын реальный состояниясын чыгарып бере турган ферритинге мына эч бир анализ тапшырган эмессиздер, көрдүңүзбү? Мына ушул жерден эле урматтуу катталуучулар билсеңиздер болот, биздин мына деңгээли кандай? Бизде медицинанын деңгээли кандай мындай? Себеби дегенде бул заттар түздөн түз баланын иммунитет системасына, баланын өсүп-өнүгүүсүнө, анын тамак жегенине, анын физиологиялык процесстердин нормалдуу иштешине таасир бере турган заттар. Бирок ушул элементарный заттар ушунча жерден өтсө дагы мына катталуучубуз бирок тапшырылган эмес, билбейбиз. Эмне азыр кандай? Анемиянын канчанчы стадиясы болуп атат, эмне болуп атат? Ушинтип мынакей 2 жыл убакыт өтүптүр да, көрдүңүзбү? Ар жерге барасыз, ар кандай уколдорду сайдырасыз, ар нерсе кыласыз, көрдүңүзбү? Бул жерде самом деле баланын организмин жакшыртып, могу элементтерин толуктаганда баланын организми өзү күрөшө алмак да негизи бул состояниялар мененчи. Анан сиздердин случая бул чын эле терең изилдөөнү, кылдат изилдөөнү талап кылат албетте. Бардык мурунку анамнездердин 6 айлыгында эмне болуп лимфоденит болуп кетти, эмнеден кийин, ушуга чейин эмне дарыларды алды баланын организмине, алар кантип таасир берди? Азыр баланын микрофлорасы кандай, ушунча дары алып, боорлору кандай иштеп атат, общий состояниясы кандай болуп атат, ферритини кандай, витамин Д'сы кандай, булардын баардыгын кылдат текшериш керек да. Ооба, сиз азаматсыз ушунча чыдап, балаңызды до конца айыктырам деп, бар жерге эмнени айтса баардыгын кылып, эмнени бер десе баарын берип, сизге терең ыраазычылык билдиребиз негизичи. Себеби дегенде сиздин абалды өтө түшүнүп атам. 2 жыл бою бул бала менен күрөшүп жүрүү, оорусу менен күрөшүп жүрүү бул чынында жеңил нерсе эмес. Мен аны өтө прекрасно түшүнүп атам. Бирок мага эң обидно болгон нерсе хотя бы ушул жок дегенде ушул элементарный болгон. Сиз көрдүңүзбү, ойлоп жүрөсүз, баардыгы жакшы экен, ферритини сонун экен, витамин Д сонун деп чыгарып атат. А бирок по факту келгенде элементарный 2 анализ тапшырылган эмес да, урматтуу катталуучум. Көрдүңүзбү? Бул уже реально ойлоно турган маселе да. Бул серьезно ойлоно турган маселе. Эмизде ушуга чейин канча врачка бардым дедиңиз? 5-6 врачка бардыңыз го дейм, бардыгын ушу 2 жыл. 5-6 врач эмес, 10 врачтын эмесин көрдүм. 10 врач. Анан ошолордун ичинен бирөө жарым мындай айттыбы сизге. Бирөө жарым айттыбы, сени кылдат көзөмөл кылыш керек. Күн сайын мага маалымат берип тур, күн сайын мындай кылып тур, күн сайын мен иштешем, күн сайын силерди жоопкерчиликке алам деп. Жок, айткан жок. Ошондо көрдүңүзбү? Бардыгы бир барас, буга бар, тигиге бар, мону кыл, тигини кыл менен эле кетет да. Биздин система тилекке каршы ушундай болуп атат. Ушунун айынан мына Өзүм коркконуман, антибиотик көп жазгандан, эме кылгандан коркконуман боорун текшерттим, почкасын текшерттим. өзүңүз билип текшерип жүрөсүз, көрдүңүзбү? Текшерттим, аны бар жогу таза деп чыгарып берди, Кудайга шүгүр деле отурам. Бул жерде эң негизги элементтер текшерилбей калыптыр да. Эң негизги баланын иммунитетине, мына ооруларды жеңип чыгуусуна, тамак жешине, сүйлөөсүнө, негизи ушул мындай полноценный ребенок болуп өз-өзүнө таасир эткен нерселер текшерилбей калыптыр да, урматтуу катталуучу. Ошондуктан сизге сунушум сиздин балаңыздын ден соолугу үчүн жоопкерчилик ала алган, баардыгын терең изилдеп, күн сайын көрүп, күн сайын көзөмөл кылып, мону кылып атасыздарбы, тигини кылып атасызбы, бүгүн кандай тамактарды берип атасыз, кандай жеп атат тамактарды, баары жакшыбы, дарылар кандай эффект берип атат, бүт ошол нерсенин көзөмөл кылган гана врач менен иш алып барышыңыздар керек болот. Сизге кайтып кайрылсам болот, сизге кайсы жерде баштан болуп барсам болобу? Бизде мындай, менде көзөмөл онлайнда, мен жөн эле келгенде бир жолу көрүп бир нерсе жазып берген ыкманы такыр колдонбойм. Мен терең изилдөө ыкмасын колдоном. Биринчи анамнез жүргүзөм, аларды текшерем. Мурунку 2 жылдан мурунку учурдан баштап сурайм, мисалы, алардан кийин анализдерди көрөм, негизги болгончу. Мурунку анализдериңиздерди көрүш керек. Ушундай форматта күн сайын иштешем. Менин тактикам
пациент менен күн сайын иштешкенде гана аны айыктыруу мүмкүнчүлүгү бар деген ыкманы колдоном да. Жанагындай ыкманы колдонбойм, башка врачтардай болуп, бир мага келип коюп, бир көзүм менен көрүп коем, болду. Дальше өзүңөр кыла бересиңер деген ал таптакыр иштебейт. И так мына 2 жылдан бери ошондой кылып келатасыз. Эчтеке өзгөрүү болбой эле кайра кыйналып, таскаңыздар чыгып атат да, мисалычы. Мен андай ыкманы фуфло ыкма деп эсептейм да. Чатасызбы? Андай ыкма кээ бир учурда керек. Кайсы учурда неотложный состояние болуп калганда, срочно мисалы инфекционный заболеванияларда без госпитализации никак невозможно да. Андай учурларда мисалы андай реальный врач көрүп, бирок мындай өнөкөт ооруларды көзөмөл кылууда, реальный так диагноз коюуда, күн сайын анын абалын көзөмөл кылууда бул офлайн консультация, офлайн жолугушуу эч кандай эле өзүнүн бир баалуулугун бербейт да. Ошондуктан мен дайыма бейтаптарды көзөмөл кылууда онлайн форматта көзөмөл кылам. Көзөмөлгө жазылганда Медлит деген тиркемеси аркылуу байланышып баштайбыз. Ошол жакта мен бүт сурайм, баарын жөнөтөбүз, кагаздарды, буга чейинки дарыларды, анализдерди баардыгын жөнөтүп, мен ошого жараша сизге суроолор түзүп чыгам, бир нече суроолорду өзүмчү. Аларга жооп бересиз. Доктор, мындай болгон, тегиндей болгон. Андан кийин мен азыр эң негизи керектүү болгон анализдер жазам. Мурунку анализдерде жок анализдер, мисалы ферритин, витаминди, баланын общий состояниясын оценка кылабыз, анамнезге карата, анализдерге карата так диагноз коюлат. Негизинде балада мындай болуп атат. Не оорулар бар, мисалы жанагы өзүңүз айтып кеткендей, оорулардан башка да эмнелер бар? Неге иммунитетин алыс болуп атат? Неге бала ооруну жеңип кете албай жатат? Көрдүңүзбү? Ушул нерсенин так жообун айтам да сизге. Мына монун айынан бала ооруну так жеңип кете албай атат. Мына бул фактордун айынан ушундай болуп атат. Бул фактордун айынан сиздер 2 жылдан бери жүрөсүздөр деп мына ошол нерсени так айтып, андан кийин не кылабыз? Андан кийин план лечения түзөм. Эми караңыз, мондай план лечения түзөбүз. План лечениянын негизинде күн сайын анан сиз мага жөнөтүп баштайсыз. Доктор, мына бүгүн 29 август балам саат мынчада турду. Баламдын аппетити вроде жакшы эле. Эртең менен тамакты бердим. Каша бердим эле, жарымын жеди, жарымын жебей койду. Обед болду. Обедте уктаттым. Обединде мындай тамак бердим. Маанайы жакшы, бирок шалдырып атат. Типа, мен сизге бир 18-19 факт нерсени жазам, ошолорго күндө жооп берип, күндө жазып турасыз. Дарылардын сатын жазасыз. Доктор, мына сен жазган дарыны саат мынчада бердим. Эч кандай побочный эффект жок, баары жакшы, баары нормально болуп атат. Же заңы карайды, башка болду. Бүт не процесс жүрүп аткан болсо, күн сайын жазып турасыз магачы. Мындайча айтканда, мен сиздин балаңыздын абалын күн сайын билип турушум керек. 29 августта эмне болду? 30 августта эмне болду? 31 августта эмне болду? 1-сентябрда. Ушинтип мен 90 күндүк баланын абалын билишим керек. 90 күн ичинде не болду, көрдүңүзбү? Неге 90 күн деген суроо болушу мүмкүн? Далилденген медицинада кайсы бир дарынын таасир берүүсү, кайсы бир дарынын эффект берүүсү, же обратный эффект берүүсү, общий состоянияда бейтаптын сунуштамаларды аткаруусу орточо эсеп менен 90 күндө так билинет да. Ошондуктан мен биринчи анализим ошол 90 күнгө арналат. 90 күндүк баардык сиздин жөнөткөн данныйларды алам, ар бир күндө анан анализ деп баштайм. Сиз кайсы күнү дарыны бербей койгонсуз, кайсы күнү эмне тамактарды кайсы тамактарды бергенде баланын аппетити жакшы болуп баштады, кайсы күнү бала эң жакшы күнүн өткөрдү, мисалычы, эң сонун болуп, маанайы, башка нерсеси качан ошондой учур башталды, мисалычы, кайсы күндөн баштап улучшение башталды өйдөгө, или кайсы күндөн баштап мисалы изменение такыр болгон жок, ошол ойдон эле калып кетти, же кайсы күндөн баштап ухудшение болуп кетти, эмне факторлор влиять этти, бүт ушул нерселерди изилдеп туруп, анан 90 күндөн кийин экинчи этаптагы дарылоо коррекциясын түзөм да. Эми мынакей мондай дарылоо өтөбүз деп. Ушундай форматта күн сайын иштешүү менен 6 ай ичинде как минимум уже сиздин азыркы состоянияда балаңыздын организмин бир нече эсеге жакшырта алабыз да, бир нече эсеге. Сиз өзүңүз анан уже көпчүлүк катталуучулар уже таң калышат. Күнүндө күн сайын акырындык шакты жасап отуруп ийгиликке жетиш керек да. Бирок көпчүлүк энелердин каалоосу мындай да. Биринчи этажда туруп сразу 10-чу этажга секиргенди каалашат да. Бирок бул тилекке каршы медицинада невозможно. Ошон үчүн акырын системный подход менен күн сайын көзөмөл кылуу менен бийиктикке умтулушубуз керек. Баланын организмин дарылатууга, жакшыртууга, ооруларды кетирүүгө умтулушубуз керек. Бир да оору жок, айыкпай турган, бардык оорунун шыпасы бар, урматтуу катталуучу. Ошондуктан болгону сизден жана менден жоопкерчилик талап кылынат. Ошол нерселерди эске алып туруп,
иш алып баруу керек. Албетте өтө кыйын болот. Күн сайын дневник жөнөтүү башында сонун болот. Сонун турбайбы жөнөтөйүн, бар балам үчүн деп, анан 10 күн өткөндөн кийин уже жөнөтүңүз келбей баштайт, жалкоолук кармайт. Эми күн деле жаза беремби? Мындай ушундай бирок кээ бир энелер болду менин практикамда. Даже баласы тааныбайт экен эненичи, апасын тааныбайт, ким экенин деле билбейт. Эне ыйлап кайрылган. Атбек доктор, мен балам тааныбай атат, мен ким экенин билбей атат. Бул жаман чувство болуп атат. Менде же сүйлөбөйт, же көз карабайт, же тааныбайт, өзү эчтеке кыла албайт, же тамак жебейт. 3 күн ачка жүрө берет, анан бир нан жеп коет, болду. Эне ушундай форматта кайрылган. Элестетиңиз. Жаман мындай башкача оор форматта, бала түшүнбөсө, тааныбаса, сүйлөбөсө, балаң сен энесиң, бирок сени билбейт, мисалычы. Ошол эне күн сайын ушинтип тынымсыз жөнөтүп туруу менен уже 4 ай өткөндө баягы баласы уже полноценный ребенок айланды. Өзү тамак жейт, өзү турат, башка балдар менен ойнойт, апасын таанып, кучактап, мындай чын мындай ыйлай тургандай состоянияга жетти. Тиги эне доктор мен мынчалык болот деп күтпөдүм эле. Күн сайын мынакей тынымсыз аракетимин негизинде мына ушундай жыйынтык болду деп. Күн сайын жөнөтөт элем, эмне тамак берип атат, мен айтат элем, мону эмес, муну бериңиз, тигини кылыңыз, муну кылыңыз деп отуруп 4 ай ичинде, элестетиңиз, 4 ай, даже 6 айга чейин жеткен жокпуз. Ферритиндер идеально көтөрүлдү, витамин Д'лар идеально, баардыгы сонун болуп, бала полноценный ребенок айланды уже. Уже сөздөрдү чыгарып баштады, сүйлөп баштады, кадимкидей, уже 3 жаштан өтүп калган бала болчу. Мындай ал чувство башкача чувство болот. Энеге башкача чувство болот. Мага бир башкача чувство болот, урматтуу катталышы. Аны мындай сөз менен айтып жеткириш өтө кыйын да. Просто кандай абалда келген, кандай абалга жетти, мындай баардыгы Аллах Тааланын берген шыпасы, Аллах Тааланын берген нематы негизичи. Бирок причинаны кылган үчүн, эне причинаны кылган үчүн отура бербей, оозун ачыпчы үйүндө бирөөдөн бир нерсени угуп коюп бере калсам деп отура бербегендин айынан мына изилденейин, күн сайын жоопкерчилик алайын баламдын ден соолугу үчүн. Доктор мен айткан болсо кылайын ошол нерсени. Кылганда дагы эптеп, септеп, чала була, былжырап кылбай, так кылайын ошол нерсени деп жоопкерчилик алган үчүн баласынын ден соолугуна. Мына ошондой результат болду. Ооба болду кээ бир энелер 3 күн жөнөтөт, 3 күндөн кийин доктор дейт, ачык эле айтат. Мен жөнөткүм келбей калды. Мен тажап кеттим деген энелер болгон. Алар балдарын аягыбызын каалабайт. Албетте ушундай денелер бар экен. Не дейм ал учурда мен, не дейм? Жалдырайсың, жөнөтүңүз, бул өтө маанилүү, жөнөтүп туруңуз, унутпаңызчы, сизден сураныч, бул эртең мен анализ кылганыма керек, бул 90 күндүк дневник. Чарчабаңызчы, мүмкүнчүлүк табыңызчы дегенде, хорошо доктор деп ошол күнү дагы бир жолу жөнөтөт, болду, дагы 10 күн жок болуп кетет. Ушундай да адамдар бар экен. Мен таң калдым, негизичи таң калдым. Жоопкерчилик ала келгенде башында айтат, бирок бардыгы, ой доктор, бардыгын даже ушунча чоң акча төлөп атса да ошону да кылбагандар бар экен, элестетиңиздер. Кылбайт экен. Мен таң калдым мындай. Бирок алардын бардыгын каалаганы бир жөн эле бир нерсени берип коюп эле, эч кыйналбаган абалда эле, эчтеке кылбай эле баласы өзүнөн өзү айыгып кетсе, өзүнөн өзү эле бир сонун абалга келип калса, өзүнөн өзү эле оорубай эле калса деген жолду издей берет экен да. 1-этаждан 10-этажга секиргизи келе берет да. Бирок аяка секирген менен жетпейсиң да, кантип секиресиң? Ал невозможно да, бул нереальный нерсе да. Медицинада ушинтип чудо нерсени издеп жүрүп, бир энелерди көрдүм, бир табыптар калып барат балдарын, даже денелерин тилдириптир, бир нерселерди кылыптыр, бир болуп кетсе керек деп жүрө берет да, ошентипчи. Баягы ушу бала эле ортодо кыйналат да, баягы ушу өсүп келе жаткан бала жөн эле ошо ата эненин жоопкерчиликсиз мамилесинин айынан, мээзинин толук кандуу иштебегенинин айынан орто жолдо балдар эле кыйналып атат да. Өтө обидно, өтө обидно. Ошондуктан урматтуу катталуучулар, урматтуу эфирди көрүп аткандар, андай онкология немелерге деле тапшырдым. Сизге терең ыраазычылык, сиз уже колуңуздан келген бүт аракетти жасап атасыз. Бүт аракетти жасап, мына билгениңиздин баарын кылып, мисалы изилденип, мына кантип эфирге түшүп калганыңызды өзүңүз деле, кантип эфирге түшүп калдыңыз, мени кантип көрүп калдыңыз, эмне болду? Изилденгениңиз үчүн да туурабы? Бир нерсени изденип кой, карайынчы дагы, бир нерселерди окуйынчы, үйрөнөйүнчү деп туурабы? Ошо да көрдүңүзбү? Бүгүн эле катталып калдыңызбы мага же кандай болду? Бүгүн азыр эле катталдым. Мынакей көрдүңүз, азыр эле бир жерден бир нерсени көрүп калып эле, катталып эле бүгүнкү эфирге попал болуп калдыңыз да. Мени 2 жылдан бери карап жүргөндөр бар, урматтуу. 2 жылдан бери менин видеолорумду көрөт, Инстаграмдан карап жүрөт, ушинтип жүрө берет. Инстаграмдан көптөн бери карап жүргөм. Инстаграмдан карап жүргөз, көпчүлүгү бирок мындай
көзөмөлгө жазылайынчы, жоопкерчилик алайынчы, айыктырайынчы деп аракет кылышпайт да көпчүлүгүчү. Жөн эле мындай эле карап жүрө берет. Бирок сизге чоң рахмат. Ушунча балаңыз ушунча кыйналса дагы өзүңүздү колго алып, таштабай, изилденип, бардык колдон келген нерсени кылып, эми дальнейший нерсени бардыгын систематично, четко, доказательный медицинанын негизинде, далилденген медицинанын негизинде, так анализдердин негизинде, так анамнездин негизинде, күн сайын көзөмөлдүн негизинде балага кам көрөлү да. Мына ошондо сиздин балаңыз реалдуу түрдө Аллах Таала кааласа айыгып кетүү ыктымалдуулугу өтө жогору. Өтө жогору болот. Бүгүн невропатологко барбай коерин да. Невропатологко барып койсоңуз болот. Как раз мага көзөмөлгө жазылганда заключениесын жөнөтөсүз. Доктор, невропатологко да бардым, мага мындай заключение берди деп. Бүт ошо кагаздарды сактаңыз өзүңүзгө. Кайсы врач кандай заключение берген болсо, мага жөнөтөсүз анын баарын. Мен көрүшүм керек анын баарын. Аха, макул, рахмат анда. Макул, жакшы туруңуз, Аха.